Биздин Кыргыздын бир салты бар. Ал салт шариятыбызга каршы келет. Өзү негизинен Кыргыздын салты шариятка каршы келбейт, 90%. Бирок кээ бир салттар бар экен, шариятыга каршы келет, биз ал салттарды ташташыбыз керек. Эми ошол салт дагы ошол шариятыбызга каршы адамдардын пайдасына эмес экен. Кээбекler айтат да, силер диндарлар, мусулмандар биздин салтыбызды тебелөө. Жок, биздин салтыбыз шариятка ушундай туура келет. Бирок кээ бир салттар бар, шариятыбызга каршы келет, биз шарият тандайбыз, салтты таштайбыз. Бирок ушул шарт немеде салтта да бир жакшылык жок да. Алып келиң, кайсыл бир салтты шариятка каршы келген, ошондо пайда бар, жок. Бир салт эгер шариятка каршы келип биз таштап аткан болсок, ал салтта жакшылык жок. Төө чечмей. Билесиңерби? Кыргызда бир салт болуп экен, төө чечмей деген. Ал кандай экен? Бир тойдо оро казат экен дагы, ылдыйракка казыкты кагып, төөнү байлап коет экен. Бир кыз жылаңач чыгып, ошону эңкейип, чечип алып келсе, элдер карап турат баары. Төөнү чечип кетсе, ошонуку төө. Тойдо ушинтип эмне кылышкан? Баягы шарият дин келе элек мезгилде. Ушундай салт болгон экен. Алхамдулилла, ал салт жок болуп кетти. Шариятка каршы келет. Пайдасы барбы? Пайдасы жок. Ошондой эле дагы бир салтыбыз бар. Шариятка пайдасы жок. Бирок өзбек ажы пайдасы бар дейт. Канчалык процент пайдасы бар окшойт да, бирок мен айтат элем пайдасы жок. Ал алып качкан. Кызды алып качкан, кыргыздын, анан Казакта дагы бар экен, Кавказдарда дагы бар экен, ушундай салт. Илгери ошентип алып качып берип, барып жол салып койгон. Бул шариятыбызда тыюу салынган. Дурус эмес. Урулук. Урулук, ачык эле урулук. 10 дирхамдан көп болсо колу кыркылыш керек го. Ол кызды дагы үйгө бекитилген жерден урдап кете турган болсо колу кыркылыш керек онучу. Ушул шариятыбызга каршы келген салт, биз буну жектейбиз. Алып качкан дурус эмес. Өзбек ажы айтат, антпесек кыздар калып кетип жатат дейт, алып качыш керек дейт. Аны тоготпой, муну тоготпой жүрө берип, карыдаары болуп кетет, ошо аларды алып качыш керек дейт. Эми алып качып жакшы жашап кеткендер дагы бар. Бирок эми шариаттын жолу менен кете бергенибиз бизге дурус. Эмне себептен биз алып качканды дурус эмес дейбиз? Биринчиси, билбейт. Көчөдөн эле бир кызды карайт дагы алып качып кетет. Мүмкүн анын күйөөсү бар. Мүмкүн ал иддада отурган кыз. Билбейсиң да. Ош жакта бир ушундай окуя болуп тур, бир кызды алып качып кетиптир. Алып качып барганда, менин күйөөм бар десе болбойт экен. Күйөөм бар менин. Жок, болбойт, отургузуп койгон, анан акыры ачуу астыны жөнөтсө, анан атасы, энеси ызылдап келип, бунун күйөөсү бар, анан күйөөсү келиптир. Соттошуп, ушундай бир неме болуп, жакшы иш болбот. Демек, алып качкан жашыгы эмес. Өткөндө бир 2 жыл болуп калды. Бир кызды дагы алып качып, барып өлтүрүп кызды зордуктап. Өзү дагы бир бала өлдү. Сүйүп калган имиш, анан алып качып кетти. Анан болбогонун зордуктап, кызды дагы өлтүргөн, өзү дагы өлгөн. Бул караңгылык, динсиздик, акмактык. Ошон үчүн биз шариятыбыз, салтыбызда бар болсо дагы шариятка кылай кап келебиз. Кайсы бир шарият динибизге каршы келе турган болсо, кайсы бир салт шариятыбызга каршы келе турган болсо, аны таштайбыз. Ошол салттарда бир жакшылык жок.